Агай, ол ушул орус тилиндеги купить, покупать, выкупить, подкупить дегендерге такыр башым жетпей койду да. Булар эмне дегени? Кара, купить деген эмне дегени? Сатып алуу дегени да. Эми ошол купить деген сөздүн башына вны койсок, выкупить болот. Демек выкупить десек залогто турган нерсени сатып алуу болот. Мисал үчүн я выкупил машину десең, демек машинанын жарым акчасын берип туруп, анан акырындап төлөсөк, демек выкупил болот. Акырындап залогто турган нерсени сатып алабыз. Подкупить жанда. Подкупить деле сатып алуу болгону бул бирөөнү өзүнүн тарабына өткөрүп алуу максатында сатып алуу. Мисал үчүн начальникти жана башкаларды сатып ала турган болсоңуз, я подкупил шефа, я подкупил начальника, мен башчыны сатып алдым дейсиз. Демек ал сенин тарабыңда болот. Закупить дегени бар, мисал үчүн бул бир нерсени заранее сатып алуу, бир нерсени алдын ала сатып алуу. Мисал үчүн мы закупили продукты на зиму. Биз кышка алдын ала азык-түлүк сатып алдык. Буларды каяктан билип алса болот, брат? Агай дегеним, кечиресиз. Мына бул китептен. Бирок бул китеп сага сатылбайт. Сен 70 орус акаларыңдын арасында барып кыйналып келгин, ошондо мен сага 5000ге сатам. Ошондо сен аласың китепти. Азыр сен албайсың орустардын арасына түшмөйүнчө. Жок агай, пожалуйста, сатыңчы агай. Пожалуйста, агай, сатыңчы.